Кыргыз Республикасынын Улуттук Жазуучулар союзунун жана Журналисттер союзунун мүчөсү, акын котормочу, коомдук ишмер Мукан Асаналиев жаңырган жылдын 2-январында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Анын сөөгү кечи мекени Жумгал районунун Кызыл Жылдыз айылында 4-январда жерге берилди. Акынды акыркы сапарга узатуу зыйнатына коомдук ишмер, композитор Муратбек Бегалиев баш болгон Жумгал коомунун өкүлдөрү, Жогорку Кеңештин депутаты Автандил Кулбараков, район акими Адыл Сапаров, айыл өкмөт башчысы Бектур Кыдырмаевдер жана Кыргыз Улуттук Жазуучулар союзу менен Журналисттер союзунун акындары, жакын саналаштары, теңтуштары жана жакындары катышты. Мукан Асаналиев эмгек жолун Жумгал районундагы Чайык колхозунда тракторчу болуу менен баштаган. Андан соң Аскер деңизи флотунда 1965-69 жылдары моряк. Аскерден келгенден кийин Фрунзедеги Ленин атындагы заводунда 1970 жылга чейин жумушчу болуп эмгектенет. 1970 жылдан 75 жылдар аралыгында Кыргыз мамлекеттик университетинин чет тилдер факультетинде окуп билим алат. 75-77 жылдары Жумгал райондук спорт комитетинин төрагасы, 77-ден 87 жылдары Фрунзедеги политехникалык институтта жана медициналык институтта окутуучу. 1987-1997 жылдары Аламүтүн районунун Каражыгач айылындагы орто мектепте чет тилдер боюнча окутуучу жана эркин күрөш боюнча машыктыруучу болуп эмгектенет. 97 жана 2000 жылдар аралыгында бүткүл дүйнөлүк банктын кой чарбачылыгын өнүктүрүү жана жүндүн сапатын жакшыртуу боюнча долбоорлорунда улуу координатор кызматын аркалаган. Андан кийин Айбекс жоопкерчилиги чектелген туристтик фирмасын түптөп, аны жетектеп көп жылдар бою эмгектенген. Бүгүн биз өтө кайгылуу окуянын аза күтүү окуясынын күүсү болуп атабыз. Арабыздан Кызыл айылынын ардактуу атуулу, Жумгал районунун ардактуу атуулу жана Нарын областынын ардактуу атуулу Мукан Асаналиев агабыз усакка созулган оорудан улам көз жумду. Ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Кече эле жолугуп көптөгөн жакшы ойлорун айтып, келечек пландарын айтып жүргөн байкебиз мынтип келсе, кетсе кайра кайткыс сапарга узап олтурат. Эмне демекчибиз, мен байкени бир топ жылдан бери билем. Кыргыз элине эмгеги ополтоодой эле сиңди. Өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстанда англисче котормочулар абдан аз. Мына ошолордун арасынан эң көп жакшы эмгек жасаган атактуу жазуучулардын, акындардын ырларынын баарын бүткүл дүйнөгө тараткан жакшы адистердин бири ушу Мукан байке эле. Оозун ачса жүрөгү көрүнгөн таза адам эле, чыгармачыл адам эле. Караңыздарчы, мен азыр кирип келатып бу жерде уулун анан кызын көрүп өзүмчө көзүмө жаш алдым. Аларга чоң рахмат, жанагынтип катуу ооруп аткан учурда дагы келишип жанынан чыкпай монтип ошолордун колунан узап атат. Эмне демекчибиз, байкебиз бардыгыбыздын жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат анын элеси. Анткени мынакей биз Жумгал коому деп коебуз. Мына ошолордун арасында эң эле, орусча айтканда, отзывчивый, эң эле адамдар менен тил табышып, алар менен баарлашып, алар менен жакын жүргөн ушу Мукан байке эле. Жаткан жери жайлуу болсун, топурагы торко болсун, жаркын элеси биздин жүрөгүбүздө түбөлүккө сакталат. Кош болуңуз байке, жаткан жериңиз жайлуу болсун. Чыгармачылыкта котормо жаатында үзүрлүү эмгектенип 20дан ашуун китепти орус, англис тилдеринен кыргыз тилине которуп, адабиятка зор салымын кошкон.
78 кыргыз акындарынын ырларын англис тилине которуп, Кыргыз поэзиясы англис тилинде аттуу китебин чыгарган. Ал эми кино жаатында Садык Шернияздын Курман Жандатка тарыхый көркөм тасмасы менен Эднис Абдыжапаровдун Такси жана телефон аттуу көркөм тасмаларын англис тилине которгон. Мындан сырткары дүйнөлүк адабияттагы аты кеңири таанымал болгон классикалык акындарынын ырларын кыргызчага которуп, окурмандарга тартуулап келген. Машылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн Алыкул Осмонов аттындагы республикалык адабий сыйлыктын лауреаты болгон. Мыкты акын котормочу номинациясы боюнча Кыргыз Республикасынын эл аралык Нурборбор чыгармачылык академиясынын диплому менен сыйланган жана академиясынын академиги сыйлыгынын ээси. Түрк тилдүү элдеринин жазуучуларынын ардак грамотасын алган. 2015-жылы Нарын областынын ардактуу атуулу, Кичи мекени Жумгал районунун ардактуу атуулу жана Кызыл Жылдыз айылынын ардактуу атуулу наамдарын ээси болууга жетишкен. Ал эми 2019-жылы Бишкек шаарынын ардактуу атуулук наамына жана Кыргыз Республикасынын эл акыны наамдарын алууга сунушталган. Күнкен ең оор күндөрдүн бири мен көңүл айтып кетким келет баласына кыздарына да энди сабыр болуңуздар. Мукам акем мен билгенден аябагандай шайыр, иштин көзүн билген, баарыбызга туура жолду көрсөткөн жакшы адам эле. Ушу бүгүнкү күн менен почти мындайча айтканда сузулуп түгөнгөн экен. Андан эч качан качып кутула албайт экенбиз. Жайын берген ушу бүгүнгө чейин бетте жашоонун сабыр болуңуздар. Бизге айтарым, Мукам аке ар дайым эсибиздесиз. Жаткан жериңиз жайлуу болсун. Ыйманыңыз саламат болсун. Бейишинен байке. Балдарына болсо эмне дейсиз? Сабыр кылыңыздар. Биздин колубуздан келген мындан кийин Куран окуп турмай экен. Ар дайым байкебиз эсибизде. Эч качан унутпайбыз. Сиздер дагы колубуздан келген жардамыңыз болсо беребиз. Баласын мен билем жакшынакай. Мектеп мынакей тамин жүрөк алтындарым сабыр болгула. Байкем жаткан жер жайлуу болсун. Биздин агабыз, Мукан агабызды акыркы сапарга узатып отурабыз. Райондук администрациянын атынан, жалпы элибиздин атынан байкенин үй бүлөсүнө, жакын туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Өйдө да мынакей Автонил байкем дагы, Мурат байкем дагы белгилүү өтүп, байке жаркырлаган, улуу кичүүгө бирдей мамиле кылган өтө сыпайкер, таланттуу адам эле. Байкебизди акыркы сапарга узатып атабыз. Жаткан жери жайлуу, топурагы торку болсун. Менин атам өтө улуу күчүүнү бирдей сыйлаган, бирдей тил табыша билген, ушундай ак көңүл, жакшы адам эле. Өтө баласы ак болчу. Атаке, акыркы сапарга кетип атасың. Кош атаке. Кош. Кымдай уштам бирге чоңоюп, бирге окуганбыз. Мукан кичинекей эсимде эле ушу китепти аябай көп окучу. Башка сабактарда эле ушул ооруп калса дагы, кичине оорукчан эле, ооруп калса да китеп окуп жатчу, китеп окуй эле сөз болчу. Ушундай ушта мен ушу мына 70-ке чыкканга чейин жакшы дос болуп бирге жүрдүк. Мына Мукан ошол 11 классты бүткөндөн кийин эле биринчи морфлотко кылды. 4 жыл морфлотто Кара деңизде эмесин служба өтүп келди. Ошондон кийин келип эле ошо морфлотто жүргөндө эле англис тилин үйрөнүп келди. Ушундай бир эмеге аябай жендемдүү адам эле. Андан кийин мына айтып кетти бичара. Тиги андарына токтолуп отурбайлык. Мына ошо кийин Муканды жакында бир 3 жыл болуп калды. Ушу Жумгалым деген клипке тартылып мынакей Мукан түшүп алалы деп. Ошо Арыстанбек деген досубуз бар деп ошо жоолту достор аталар деп Чикепке окутуп туруп аталар болуп ошо Жумгалдык ушу аксакалдар чогултуп аталар деген клипке тартырып, байбичелерибиз бар эмеспи, байбичелер деп клипке тартырып
бир четесин дагы ошо кылган жакшы болгон экен деп атам, ошо үйлөшө калды ушундай рашка. Эми дебекчи кош досум, көбүк жашоо кетип баратасың. Жаткан жериң жайлуу болуп, ошол кабырың нурга өлөсүн. Артың карыл болуп, мөчөдө алган балдарың өзүң жолуң жолдоп, мөчөй жаңыс балаң сен жолуң жолдоп, сендей которуу чолган кишини окутуучуларга кубат берсин. Кош досум, артың карыл болсун. Мен Мукан менен көп жылдар бою саналаш жолдош болуп жүрдүк. Бул таанышканыбызда ушу жазуучулар союзунан тааныштык эле. Бул котормо бөлүмүнөн, котормо секциясынын жетекчиси болуп иштеп жүрдү. Бүгүнкү күнгө чейин эле мен болсом проза боюнча секциянын жетекчиси болуп жүрдүм. Анан бул жерде Эриниш Раматтылык Эриниш Турсунов агай, эл акыны Эриниш Турсунов агайдын Таттуу Турсунбаевага жазган 2 сапыт небеси бар. Асман билгенге асманда жылдыз өштү. Билбегенге жердеги бир кыз өлдү деген небеси бар да. Таттууга берген баасы. Мукама деле ошондой бааны берем. Мукаң эми эл катары эл акыны болбосо дагы бул чыныгы биздин жазуучулар союзунун контингентинде эл акыны катарындагы, эмгеги эл акы катарында болчу да. Анан негедир ушу эл акындыкты алган жок, ал эми Кудайдын буйругу болду, Кудайдын эми өкүмү болду ушуну. Таңгөр ишене албайм, бирок чуркап эле жүрчү. Анан жүрөгүнөн неметип калчу да, ишене албайм деп. Ишенде ушундай биздин жолучулукта калемдештердин арасында Мукаң арманды эле кетти. Арманды эле кетти. 70 жаш деген не? 72-73 ал мындай алып караганда дени сак адамдарга жаш эле экен. Эми Мукаң чымында жаныңа жаратканыбыз жаннатынан бейишинен орун берди. Бул жарык дүйнөдөгү билбей кылган, билип кылган күнөөңдү кечирсин жаратканым. Ооруп жүргөн убактарда дагы кээде келип чай ичип, анан бул киши котормочу катары менин эсимде калган ошол жана Байрондун ырларын окуп берди мага. Бир ошол кафеге кирип чай ичип отурганда абдан мыкты котормочу экен, ошондо баа бердим. Абдан мыкты котормочу экен. Бул экөө көп учурда кээде үйүнө барып, кээде тиги көчө бойдон жолугуп калганда чай ичип отурганда ырларын окуп берип, анан акыркы ошо Белек деген китебин, кичике чакан эле китеп экен, алакандай эле болгон китеп, ошол Белек деген китебин калтамгасы менен берди. Кыргызча, орусча, англисче чыгарган экен. Акыркы китеп ошол болуп окшойт мен билгенден. Андан кийин ошол өзү акыркы жолу достуктан жолукканда, былтыр бекен ошо достук жактан жолугуп, ошондо айтты эле бир ушундай котормо китеп чыгаргантам. Ошол котормо китепти алсам эле жаз тиги эл акындыгына тапшырайын деп атам. Ошол тилегине жетпей кетти. Баягыдай биздин жүрөгүбүздө калат ошол баягы чай ичишкен күндөр, тамашалашып азилдешкен күндөр. Анан баягы чаар баштаяк деп, эми мени ким чаар баштаяк дейт. Чаар баштаяк да абдан мени да абдан жакшы көрчү эле. Жаткан жери жайлуу болсун. Жараткан жаннаттан, жанын жаннаттан кылсын. Эми алтындан турган дүнүйө тонолгонун ой көргөмүн, акылдан курган дүнүйө тонолгонун ой көрбөдүм. Эл сүйбөгөн бийликтин жоголгонун көргөмүн, эл сүйлөгөн өнөрдүн жоголгонун ой көрбөдүм.
Oşol önörgө tazim kiygizdin, ata ölböstügün oy bilgizdin. Tanılıp dala elderdi talantın.